بسم الله الرحمن الرحيم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Başka жерде Allah айтат, аялдар өздерінің жолуктарын салганда көкүрөктөрүнүн үстүнөн жолуктарына салышсын. Чупа-чупстай болуп ичине киргизип, жолукту дагы жабыштырып салып албасын. Көкүрөктүн үстүнөн түшө турган кылып жолуктарына салышсын дейт Куранда. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. Başka жерде Allah айтат, аялдар буттары менен жерди уруп басышпасын. Така, башка маселелер тыкылдатып, эркектин үнүн өзүнө тарта турган кылып басышпасын. Андай деңгээлде кийинишпесин. Яни, бул айтуудан максат, аялдар кантип сүйлөш керек. Аялдар кантип кийиниш керек. Аялдар кантип басыш керек. Ушунун ар бирин Алла Таала айтып жатат, бирок мындай деңгээлде эркектердин жашоосун баяндаган эмес. Эмне үчүн? Себеби аялдардын даражасы өтө бийик болгондук себептен. Алардан сиз менен биз бейкапар болуп, өзүбүз эле эркектер эле мээнет кылып кете берсек, дүйнөбүз дагы оңолбойт, акыретибиз дагы оңолбойт. Дүйнөнүн дагы, акыреттин дагы оңолуусу мына ушу аялдардын жашоо тартибинин оңолуусуна көз каранды. Эгерде ошолордо уяттуулук болсо, ошолордо жөнөкөйчүлүк болсо, ошолордо адилеттүүлүк, чынчыл, Алладан коркуу, тобокелдик сыпаттар болсо, анда келечек толук ошо негизде болот. Ошондон алымдар ушуга чейин айткан, энеден чыгып жаткан сүт бул бир гана тамак эмес, бул эненин сыпаты. Энедеги болгон сапат ошонун бардыгы балага сүт аркылуу өтөт экен да. Эгер миңдеген эркектердин арасында жүрүп өзүнүн денесин көрсөтүп, уятсыздыктын ичинде жашоого умтулган аял болсо, анда келечекте кыз деле ошо негизде тарбияланат. Ошондон урматтуу тууган, биринчи эркектин мойнундагы жоопкерчилик бул эмне десе, биринчи жоопкерчилик аны перденин ичине алсын. Экинчи жоопкерчилиги юаллимаха ма тахтажу илейхи минал илм мимма ла будда лаха мин ахкамил вуду ва салават ва сом. Аял кишиге муктаж болгон, фарзы айн болгон илим маселелерин үйрөтүү. Ошого жараша мүмкүнчүлүк түзүп берүү, эгерде өзүбүз алым болбосок. Ал аялыбыз, кыздарыбыз, эже карындаштарыбыз, апаларыбыз ошо барып окууга мүмкүнчүлүк тапсын. Ошондой деңгээлде жумуштун баарына жүктөп коюп, өзүбүз падыша катары жүрө берип, алар жашоосунда илим ала албай, намазынын да илимини билбей, Куранын да туура окуй албай жашоосу өтүп кетпесин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистин мазмунунда: "Инналлази лайса фи жафихи шай'ун минал Кур'ан калбайтил хариб." Имам Термизи рахматуллахи риваят кылат, сахих хадис. Кайсы адамдын ичинде, көдөнүндө эгерде Кур'андан бир дагы нерсе жат болбосо, Кур'андан эчтекени Кур'андай кылып окуп жаттабаган болсо, анда ал бузулуп кароосуз калган үй сыяктуу дейт. Кароосуз калган үй. Кандай эле бузулуп кароосуз калган үйгө жиндер келип шайтандар басып алгандай, андай жүрөктүн дагы ээси, кожоюну шайтан болот деген сөз. Алланын эч кандай рахматы жок, Алланын мээрими жок, имандын нуру жок, ал кароосуз калып кеткен үй дейт. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат, кайсыл үйдө Куран окулбаса, ал да кароосуз калып кеткен үй дейт. Инна асгарал байт деген да. Эң кичинекей үй Курандын эч бир нерсеси болбосо, Куран ал жерде окулбаса деген. Үйдү канча нерселер менен коздодуңуз, канча кымбат баалуу нерселерди үйгө алып келдиңиз, бирок эгерде үйгө динди алып келбесеңиз, ал сиздин бактысыздыгыңыз. Ал сиздин мээнет кылбаганыңыздын натыйжасы болуп калат. Ал үйдө эчтеке жоктой. Асгарул байт. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат,